Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Айтматовто окуйбуз. Укма китепте Ак кеме повестин саясатчылар жана коомдук ишмерлер укушат. 15-бөлүм. Окуган кыргыз эл жазуучусу Султан Раев. Bir маалда Сидахмат сырттан чоң чара төбөлөмө этти булолонтуп көтөрүп кирди. Араң жеткирип, Ороскул менен Көкөтайдын алдына койду. Артынан катындар кирди шорпош элең алып. Баары оңдон отурушту. Сидахмат алдына чогултуп алган стакандарга арак куя баштады. Мен бүгүн арактардын командирмин, деди ал ушта тизилген көп шишеге баш жаңсап. Элдин арты болуп момун кирди. Эмейде чүрүшкөн чал бүгүн таптакыр чөгүп, соолуган картошкадай болуп калыптыр. Ал этек жактагы бир орунга кыпчылмакчы болду эле Көкөтай айкөлдөнүп жанына чакырды. Бияка өтүңүз аксакал. Отура бер балам, биз өз кишибиз, деди момун. Өтүңүз арактык. Арабыздагы аксакалыбыз сиз болсоңуз, улагада кыласызбы? Болбойт, деп Көкөтай чалды Сейдахмат экөөнүн ортосуна отургузду. Кана аксакал, бүгүн жолду болдуңуз. Сөз жолу да сизде. Тилек айтыңыз, ичип жиберели. Момунчал тамагын кырына жүтөлүп алды. Ушул үйдүн ынтымагына деп ичкиле. Ынтымак бар жерде ырыс бар, балдарым. Туура, жакшы сөз, деп туш-туштан жалай стакандарын ооздон ары коңторуп жиберишти. Өзүңүзчү? Унуңуз жарабайт. Күйөө балаңыз менен кызыңызга ынтымак ырыс каалап, өзүңүз ичпей коонуңузга жол болсун, деп Көкөтай кысынган чалдын айласын түгөттү. Ынтымак ырыстан кантип тартынайын, деп момун шашкалактап калды. Толтура стакан аракты аптыга жутуп жиберип, кулагы тунап баш чайкап отуруп калганда, беркилердин баары таң эле болду. Баракелди. Көрдүңбү биздин Абышканы? Даалай жигит жолдо калат. Азаматсың, Абышка. Баары күлүп атышты. Баарынын көңүлү жайдары Абышканы мактап жатышты. Арак менен тердин каңырсыган жыты толуп үй ичи ыкшып турду. Бала жүрөгү айланып, көңүлү караңгылап жатты. Көзүн чылк жумуп, теги дуулдап отургандар мүйүздү бугунен этин ылчылдата чайнап, күшүлдөй бышылдай согунушуп, бири-бирине устукан сунушуп, май колдору батташкан стакандарын кагышып, мүлжүнгөн куус өктөрдү бош шарага таштап жатышканын арга сузугуп, бала жиркенип жатты. Тайдын этинен дарты экен, деди Көкөтай майланышкан калбык эрдин чолпулдата сорунуп. Коорук толо жапан түлүк мал болсо, эт чүйгүнүн жебей макоо экенбиз, деди Ороскул. Орозабам туура айтат. Өзүбүз тоо ташта жашасак, жинди белек, деп Сейдахмат коштоду. Мүйүздү бугунен этин баары мактап жатышты. Тайнеси да, Бекей тайжеси да, Гүлжамал да, Атыгүл таятасы да мактап жеп жатты. Балага да устукан сунушту. Боор бөйрөгүнөн кесип беришти. Жей кой, деп кыйнашты. Бирок бала башын чулгуп болбоду. Анын сыркоолоп жатканынан көп зордошподу. Кайра жөн коюшту. Бала тиштенип кыймылсыз жатты. Ал жүрөгү айлангандан карманып тиштенбеди. Мүйүздү бугунен өлтүрүп, этин жеп жаткан могу кишилерди эчтеме кыла албаган алсыздыгына жаны кашайып, ыйлап жиберүүдөн карманып тиштенип жатты. Кантип жазалап, кантип эненин куунун, кууштун ар түркүн жолун ойлоду. Эмне кылганда булар эң жаман кыянатчылык иш кылганын билер эле. Канткенде булар өкүнүп бармактарын тиштенер эле. Кудайга зар какшап ыйлар эле. Ошонун жолдорун ойлоп жатты. Бирок колунан келер айла таппады. Акыры кыялында Кулубекти чакырып, арманын ошого айтмак болду. Баланын оюнда бул дүйнөдө коргоп алары, жардам берип, өч алып берери баягы боронду түндө уйгуп келген шофер жигит болду. Ороскулга ошол Кулубек байкесинин гана алы жетет. Жеринде салаңдаган бетине жаба түкүрүп, бул өлтүргөнү өзүнө бешеп келчү мүйүздү буган экенин көзүн чүгүп көрсөтө алар ошол гана байкеси. Бу дүйнөдө башка таянары калбады баланын. Баланын чакырыгына жүк машинесин дүңгүлдөт айдап Кулубек жетип келди. Кабинадан автоматын кезей кармап ыргып түштү да, кайдалар, деди жалданып.
алар биякта деп бала алдынан чуркап чыкты. Өйгө чуркап барып Орозкулдун эшигин шарт ачты. Былк этпегиле, колуңарды көтөргүлө деп каарды кыйкырып, Кулубек босогодон автоматын кезей кармады. Отургандар селее катты, көздөрү чанагынан чыкты. Эт жеп жатканы жута албай какады. Устукан кармаганы кармаган бойдон, иштегени тиштеген бойдон, майланышкан уртун жалаганы тилин тылтыйтып чыгарган бойдон былк этпей отуруп калышты. Тургун ит деп Кулубек автоматын Орозкулдун чыкыйына такады. Орозкул калчылдап, мукактанып Кулубектин бутун кучактап жыгылды. Жан соога, өлтүрбөсөң мени. Кулубек кайтпады. Чык эшке, айван. Күнүң бүттү сенин деп май көчкө керилип туруп теп деле Орозкул төрт аяктап тоңкоңдоп барып, анан теңселе туруп эшикке чыкты. Тиги эси чыгып, ооздордон кебип түшүп калгандар да сыртка чыгышты. Дубалдын түбүнө тур деди Кулубек Орозкулга. Мүйүздү буг энени аты өлтүргөн айыбыңа, беши кирип келчү мүйүзүн омурачап алган айыбыңа сен өлүм жазасына тартыласың. Орозкул жүз төмөндөп чаңга кулады. Бери сойлоп, өңгүрөп ыйлап, онтолоп жалынды. Жан соога, өлтүрбөсөң экен, жан соога. Артымда калар туягым жок. Бу дүйнөдө коколой башым, уулдан да жок, кыздан да жок менде. Жанагы дөгүрсүгөн зөкүрлүгү кайда кеткен Орозкулдун? Көзүнүн жашы онтала, чаңга журулуп, бети башы шакмар, бооруң ооругандан түкүрүп басып кеткин келет. Мындайды өлтүрүүгө кол барбайт. Мейли, өлтүрбөйлү деди бала Кулубек бекесине. Бирок бул киши берден кетсин, экинчи жолу болсун. Биздин жер мындай кишиге жай эмес, жоголсун. Орозкул ордунан араң туруп, шыпырылган шымынын кашатын кармаган бойдон курсагын салаңдатып, келтең жүгүрө караңгыга кире качты. Эй, токто деди Кулубек. Биздин бүтүмдү угуп кой. Сен эч качан бала көрбөйсүң. Сен бузуку, жаман кишисиң. Сени эл жаман көрөт. Сен элге батпайсың, жерге да батпайсың. Сени токой да албайт, суу да албайт, өлсөң гөр да албайт. Сен фашистсиң. Жогол, түбөлүккө караның өтсүн. Жогол. Орозкул кылчыктабастан качты. Шинел деп каткырган Кулубек тигинин жүрөгүн биротоло чүргө автоматын көктү карата берип калды. Баланын моокуму канып, кубанып турду. Орозкул караңгы түнгө сиңип кетти. Ошондо Кулубек эшик алдында айыптуу шулкуйуп тургандарга айтты. Ушундай киши менен кантип жанаша жашап жүрөсүңөр? Уялсаңар боло. Адилеттик орнуп, бала жеңилденип калды. Ушинткен өз кыялында ишенип алган бала кайда, кандай күндө жатканын унутту. Жапырт каткырган мас күлкү баланын таттуу кыял дүйнөсүн бороон алгандай бузуп кетти. Көзүн ачып кулак салды. Таятасы отургандардын катарында жок экен. Сыртка чыгып кетсе керек. Аялдар чай бергенге камынып, дасторкондун үстүн жыйнап жатат. Сейдакмат бир окуяны каркылдап айтып, калгандары каткыра күлүп угуп отурат. Анан эмне болду? Айт, анан. Жок, Сейдакмат, жанагыны кайра айтчы деп күлкүгө ыкшыган Орозкул ичин басып ойдолойт. Жанагы түрмөнү айтчы, кантип коркуттум дейсиң? Ой, борум-ай, борум. Анан ошол өңүп бардык деп Сейдакмат сураганды кайталап айта баштады. Маралдар үчөө тик токойдун четинде турган экен. Биз жебе атым жерге жакын барып калдык. Аттарды байлап коюп ары басалы десем, чал мени кармап калды. Болбойт, марал атсак оңбойбуз, дейт калчылдап. Биз буулукпуз, мүйүздү буг эненин балдары болобуз деп мени умсунган баладай жалдырай тиктейт. Күлкүм келди. Каткырып исем маралдарды үркүтөмбү деп чалдан жүзүмдү жашырып ары бери толгондум. Анан күлкүм бастым да түс үрпөйүп, сен эмне абышка түрмөгө түшкүң келип калганбы дедим сестентип. Койчу, Кудай бетин ары кылсын дейт. Анда мага Баймановдун жомогун айтпагын. Бул сөздөрдү билесиңби? Илгери элди эзген Баймановдор караңгы кедейлерди коркутуш үчүн ойлоп тапкан. Ошентип койсом, абышкам үрпөйүп, оозун ачып калыптыр. Койчу, дейт элейип. Койбой эле, ошондой дедим. Мындай эски сөзүңдү мага экинчи кузбагын. Болбосо сакалыңа карабайм. Жашчу жерге жазып жиберсем, сүйүгүң түрмөдө чирийт. Ха-ха-халап жапыт каткырып калды отургандар. Баарынан да Орозкул жыргап күлүп жатты. Сейдакмат болсо апыртып-жапыртып аңгемесин ары улады. Анан өңүп илгери жылдык. Кийик болсо
алда качан шыбыртыбыздан туюп изин сутмакта. Маралдар маңроо келет экен. Бизди тоготпогондой оттоп тура беришти. Тоготпогонуңарды азыр көрөбүз деп мен баратам. Мылтыкчар мени алды да жөрмөлөй ечип абышкартым да. Анан ойлодум, кокусча затып алсам кантем, өмүрүмдө чымчык атып көргөн эмесмин. Анан калса маралдын сүрү да каттуу болот экен. Муңдарым калтырай баштады. Тийбей калса кетти да токойдун арасында куштай учкан немелерге жети кайда. Кой, ишенимди колго берейин дедим мылтыкты. Абышканы болсо билем, кезинде аю атып жүргөн мергенчи. Ме, мылтыкты карма дедим. Сен ат абышка. Болбойт. Тимиле калч этет. Эгиндеги эки тал сакалы дирилдейт. Өзүң ат дейт. Ой, мен деген мас дедим. Анан кара күчкө темтеңдеп койдум. Суудан устуканды алып чыкканда жылынганга деп силер менен бир шишени бөлүп ичпедик беле. Аны чал көргөн да мен булдурап сүйлөп темтеңдеп калдым. Ха. Мен тийгиз албайм дедим. Маралдар үркүп кетчү болсо кайра көзгө түшпөйт. Куру кол кайтсак шерменде болобузбу? Аны өзүң билесиң. Ойлосоң бизди бияка ойноп кел деп жумшады беле. Абышка мунчукпайт. Мылтыкты да албайт. Өзүң бил анда дедим мен. Мылтыкты таштадым да кетмекчидей бурулсам чал мени ээрчиди. Мага баары бир дедим. Ороскул иштен кууп жиберсе совхозго кирип кетем. Карыганда сага кыйын болот го. Абышка ойго батып кыйналып калды. Мен ого бетер айласын кетирип мас болгучтай акырын ырдап бастым. Будур тоолордон буура мынып түшөбүз. Бул дүйнөдө не кызык абышка улугу барак ичебиз. Ха. Мен чын эле мас экен деп ойлоду абышка. Кайра мылтыкка кетти. Мен да кайрылдым. Биз ошентип сен мен деп турганча маралдар нараак жылып кетиптир. Атсаң азыр ат, чоч электи дедим. Көрдүңбү кеткени турушат. Чал мылтыкты алды. Өңүп илгери басты. Мен да артынан жылдым. Жөрмөлөп барат да эриндери кыбырап, кеңкелестенип бирдемелерди кечир мүздү бугене кечир деп күбүрөп барат. Билип койгун дедим мен. Жазатып алсаң, эки колуңду мурдаңатып барып көзүңө көрүнбө. Андан көрө маралдар менен кошо жогол. Ха. Каңырсаган арактын жыты менен кулак тундурган каткырыктан баланын башы ооруп, кулагы тунуп, аба жетпей жатты. Оорудан башы сынып, көк жарылып бараткансыды. Бирөө анын башын тепкилеп, балта чап жаткансыды. Бирөө анын көзүнө балта мээлегенсип, бала чабалактап, башын толугой берди. Эти ысып күйүп, бир маалда ал муздак сууда агып бараткансыды. Ал балык болуп кубулуп баратты. Куйругу, денеси, канаттары балыктыкы, башы гана өзүнүкү ойдон калып, ооруйт. Кулак тундурган суунун караңгы түбү менен сүзүп, бала эми бир отоло балык болуп калдığын ойлоду. Кайра тоого кайрылбас болду. Кайрылбайм да, келбеймин деди ал өзүнө. Балык болуп кеткен жакшы. Бала керебеттен жылбышып түшүп, темтеңдей басып эшикке чыкканын үйдөгүлөрдүн бири байкабады. Бурчтан бурула берген жерде бала кармана албады. Окшуп кусуп жиберди. Дубалды таяна эңкейип, окшуганын муунуп, көзүнөн жаш куюлуп, бала онтоп турду, ыйлап турду, булдурап сүйлөп турду. Жок, мен балык болгонум жакшы. Сүзүп кетем бу жерден, балык болгонум жакшы. Ороскулдун терезесинен бакылдаган мас үндөр угулуп жатты. Кээде айнеги зыңгыраткан жабырт каткырык чыкса, баланын дене бою дүркүрөп, жаны кейип, жыйрыла түшөт. Баланын көңүлү жүрөк үркүткөн шул добуштон айланып жаткансыды. Кичине салып бастырманы айлана басты. Эшик алды ээн эле. Кемегенин жанында мас таятасы сулап жатканын көрдү. Мүйүздү бугененин омура чабылган мүйүзүнүн түбүндө жатыптыр чал. Балтага жанчылган баштын калдыгын ит кемерип жатат. Башка эч ким жок. Бала эңкейип таятасын ийинден булкулады. Ата, жүр, үйгө барабыз. Жүр ата. Таятасы эчтеме укпады, үн катпады, башын көтөрө албады. Үн катканда балага берер жобу кайсы эле? Турчу ата, үйгө баралы, деди бала ыйламсырап. Момун көкшүн бул жерде мүйүздү бугененин кунуна оюн таштап жатканын, бейбак кызы менен тирилөй жетим небереси үчүн өзү күндө жомоктоп айтып, ыйык тутуп жүргөн ата бабанын арбагына, аби рызасына, умай эненин осуятына аргасыздан мылтык кезеп ок атканын баланын көкүрөгү түшүндүбү, жокпу, ким билсин. Абышка болсо кайгыга башы малынып, кылмышынын шерменделигинде жүзү булганып,
баланын үнүнө баш көтөрүп, жүзүнө дит багып карай албай, жер тиштеп сул жатты. Ата, башыңды көтөрчү деп жалынды бала. Алсырап, араң кыймылдап, эриндери дирилдеп, колу калтырап турду бала. Ата, бу менмин, угутасыңбы? Ата, башым айланып баратат. Ата, кыйналып атам деп бала ыйлап жиберди. Башым катуу ооруп атат, жаман катуу ооруп атат. Абышка онтоп алды, кыбыр этти, бирок эсин жыйбады. Ата, Кулбек байкем келеби? Деди ыйар алаш. Айтчы, ата, Кулбек байкем келеби? Деп таятасы булкулады. Абышка онтоп капталына оодарылды. Мас кебетеси лайчанга булганып, сакалы жулмалангандай жүдөгөн көрүнүшү суук. Таятасынын суук кебетеси балага көзүм эмче алиге оросул балталап, топурак канга жуурулуп жаткан маралдын башына окшоп кетти. Бала азабай үрттү, кетенчиктеп оюна качты. Мен балык болуп кетем. Уктуңбу ата, мен сүзүп кетем. Кулубек келгенде айт, мени балык болуп кетти де. Ушуну айтып, эси чыккан бала кетенчиктей берди. Абышка жооп кайтарбады, үнсүз жатты. Бала андан ары кетти, суу жегине түштү. Ошо бойдон токтобостон сууга кирди. Бала балык болуп, суу менен сүзүп кеткенин эч ким туйбады. Мастары башаламан чурулдап, ырдап жатты. Адыр-адыр тоолордон айгыр минип түшөбүз. А дүйнөдө не кызык, туугандар, айкырып арак ичебиз. Ошентип сүзүп кеттиң чырагым. Кулубекти күтпөдүң. Күткөнүңдө болмок, алдын тосуп, жол менен чуркаганыңда болмок. Бир топко талбай чуркап барганыңда Кулубек алдыңан чыкмак, машинесин алыстан таанымаксың. Кол көтөрсөң, машина токтомок. Сен кайда деп сурамак Кулубек байкең. Сага демексиң. Ал сени машинесине чүрүп алмак. Өкөңөр жөнөп бермексиңер. Машина жарык кылган жол менен алдыңарда соорусу күмүштөнүп, мүйүздү бугене чуркап отурмак. Ал эч кимге көрүнмөк эмес. Сен гана көрүп бармаксың. Бирок күтпөдүң, сүзүп кеттиң. Эч качан балык болуп кубула албасыңды билдиң бекен. Ысык көлгө сүзүп жете албасыңды билдиң бекен. Көл бетинен ак кемени көрүп, арба ак кеме, мен келдим деп эч качан кыйкыра албасыңды билдиң бекен. Бала жүрөгүң арамдык менен кыянатчылыкты кабыл кылбады. Балык болом деп сүзүп кеткениңен мен ушуну билдим. Эми менин көңүл жубатарым да ушул. Бир жарык этип, жалп өчкөн чагылгандай жашап өттүм. Чагылганды көк теңир чагат. Көк түбөлүктү менин көңүл жубатарым ушул. Дагы бир көңүл жубатарым адамдагы балалык абер, дандагы түйүлдүк сыңары. Түйүлдүгү жок дан өспөйт. Бу дүйнөдө кандай күндү баштан кечирбейли, бирок адам туулуп өлүп турары чын болсо, акыйкаттык түбөлүк жашары чын. Эмесе сени менен коштошоюн бала. Коштошоюн да сенин сөзүңдү айтайын. Арба кеме, мен келдим. Сиздер Ак кеме повестин кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин окуусунда угалдыңыздар.